Биз ушуга чейин коомубузда тартипти орнотуп келе жата турган болсок, мындан ары биз өзүбүздүн арабызда ушул аскер кызматкерлердин арасында тартипти чыңдоого багыт алдык. Бул маселени дагы биз алдыңкы орунга коюшубуз керек. Аскер кызматкерлери дагы бизде өтө көптөгөн мыйзам бузууларга барып, уставтарды бузуп, инструкция положениялерди бузуп, көптөгөн мындай мыйзамсыздыкка барып кетишкен. Мына ошолорду биз азыр жолго салышыбыз керек. Өзүбүздөн тартипти башташыбыз керек. Ошондуктан мен ойлоймун, бүгүнкү ачылып аткан имаратыбыз биздин ушул аскер кызматкерлер арасында тартипти, уставты, мыйзамдарды сактоого чоң өбөлгө түзөтүүнө жардам берет. Ошол менен бирге биз ачык айтыш керек, кооптуу аймакта турабыз. Биздин тегерегибизде ар түрдүү мамлекеттер өздөрүнүн аскер чалгындоо кызматтары бар. Мына ошолорго катыштырууну дагы биз сиздерге жүктөйбүз. Ошондуктан ишиңиздерге ийгилик каалап, ден соолукта болуп, мына ушул мамлекет түзүп берип аткан шарттарда жакшы иштешиңерди, мыйзамды чегиндүү иштешиңерди мен сиздерге тилек кылам.